ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. О адам урпактары, мен силерге шайтанга ибадат кылбагыла. Ал силерге анык душман. Өзүмө гана ибадат кылгыла. Туура жол ушул деп буйругадым беле. هذا كلام ربنا جل وعلا. Бул сөз улук Роббибиздин сөзү. Ар дайым биздин эсибизде жүрсүн. Аллах Таалага ибадат кылууга бекем бололу. Бул дүйнөдө жашап аткандан кийин өмүрүбүздөн эч бир учурду абалды текке коротпойлу. Антпесек кыямат күнүндө биз өкүнүү жана кыйроого учурайбыз. Ал учурда өкүнүү жардам бербейт. Эч нерсеге алмаштыра албайт. Өтүп аткан убакыттарыңды эч нерсе ордун толтура албайт. Акчага да эч баа жетпеген нерсе. Бул нерселерди өзүңө кайтара албайсың. Өттү, кетти болду. Келечектеги үмүттөр ал көзгө көрүнбөгөн кайып нерсе. Мына сенин абалың, азыркы учуруң, убакытың. О Аллахтын кулдары, Аллахтан корккула, өзүңөрдү эсепке алгыла. Айрыкча азыркы убакытта жамандык уланып турган фитналар учурдасыңар. Бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарлап кеткен өз сөзүндө. Кап караңгы түндүн бөлүгүндөй болуп фитналар келгенче амалга шашылгыла. Бир адам таңын мусулман абалдаттырса, кечкисин капыр болуп кетет. Мусулман адам болуп кечкирсе, таң атканда капыр болуп кетет. Динин арзубаган дүйнө үчүн сатып салат. Аллахтан корккула бир туугандарым. Дүйнө жана көңүл ачуучу нерселер менен азгырылып, акыреттен алаксы болуп калбайлы. Чындыгында дүйнө бүтүүчү, акырет болсо туруктуу болуп калуучу. Түбөлүктүү калуучу нерсеге амал кылалы. Түгөнүп калуучу нерсе менен алаксып калбайлы. Аллах Таала баарыбызга жакшы амалга жана түз сөз сүйлөөгө ийгилик берсин. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل